Аламандан Шаңқобыздың немесе чабандесі құлап қалды. 11 жаштан баштап мага келген. Ботамия аттуу айым дал ушундай болгон аргымакты Алиханга алып келип берген экен. Ошо баламдын эмгегин ошо үй салып алат деп кирпич алып алдык. Ошодон бери 2 жылдан бери биздин өзүбүздүн колубузда. Ошо жана ат кулап калды. 11 жашымда айтып атышты сен неме ат минбей эле койчу. Аттын башын тартып коюп 3-чү келтирип койду деген дагы ойлор болуп атат да бул жердечи. Бүгүн ат имгизип кетип атат. Биз дагы чоң терең ыраазычылык билдиребиз казак туугандарга. Кыргыздын баласы казактын атына чаап. Саламатсыздарбы, урматтуу Жұлдыз ТV YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй, өзгөчө жерде турган чагым эмнеге дегенде, Instagram баракчаларда, Казакстанда, Кыргызстанда эл оозуна алынып хит болуп жаткан Алихандын жанында турган чагым. Алихан эмне болуп хит болуп калды деп бул видеону көрбөй калган биздин көрөрмандар үчүн Алихан дал ушул Чолпон Атада болгон ат чабышта казак элинин атын минип 3-орунга илингени байгеге жетти. Кандайсың Алихан? Кел, сен менен саламдашалы. Ден соолук. Жакшы. Куттуктайын, атын кут болсун. Рахмат. Кандай экен атың? Жакшы экен. Сүйүнүп атасыңбы? Күттүң беле? Ким айтты сага? Атап келип берет деп күткөн экенсиң. Саяпкерим айта элек болчу. Казак блогерлер келип атты жетелеп келаткан айтышты. Бул ат сага деп. Демек эң сонун урматтуу достор, урматтуу биздин көрөрмандар, бул казак жергесинин мыкты блогер айымы Ботамия аттуу айым дал ушундай болгон аргымакты Алиханга алып келип берген экен. Өзүңүздөр көргөндөй казак элинин дал ушундай желегинин сүрөтү чагылдырылган экен. Биздин Алихан бөбөгүбүз болсо патриоттуулугун биргизип кыргыз желегин жамын алган экен. Жир жака чейин башкачакты сүйлөшөлү анан. Мен Алихан менен кененирээк таанышкым келип турат. Эмнеге дегенде Инстаграмга бирөөсү 11 жашта десе, бирөөсү 13 жашта деп чыгып атат. Анан кел Алихан, сен менен кененирээк таанышалычы. Каяктан болосуң, каяктык болосуң, анан канчанчы жылкысың? Канча жашта биздин популярдуу болуп жаткан Алихан мырзабыз? Мен Аскарбеков Алихан, Чүй облусунун Жайлы районунун Сосновка айылынын тургунумун. Мен 2013-жылкымын, 13-темин. Ошо. Мен ат минип баштаганыма ошо гүлүк аттарды 3 жыл болду. 3 жыл болду. Канча жаштан баштап минген болуп каласың ошондо? Гүлүк аттарды 10 жашымдан баштап минип калгам. Анан мисалы кичинекейсиң да азыр. Анан ата-энең мисалы ушкан жокпу? Ай балам, сен азыр кичинекейсиң, аттан кулап калышың мүмкүн, кой минбе деп. 11 жашымда айтып атышты сен неме ат минбей эле койчу. Эме сен кулап калып бир жериңди ортолосуң деп. Бирок мен өзүм үйдөн качып ат минип жүрдүм. Демек эң сонун. Анан кел, сени хит кылган Чолпон Атадагы ат чабыш боюнча сүйлөшөлүчү. Эмне болуп барып калдың ал жака? Кандай чакыруу келди? Ал жака даярдандың беле? Аяка мен саяпкерим айткан топ байге чабасың деп. Ушул топто болсо, эме деп ал топ болсо 2 круг калганда токтоп калган. Ушул 2 кругтан кийин эме ат чабышты көрүп бүтүп, топту ушул кийимимди которуп келгени кетип, ушул таза кийимди кийип келип, кругтун жегинде отурган кезде эме тиги Аламандан Шаңқобыздын немеси чабандесі кулап калды. Барына чексиз. Барына чексиз. Ушул чабандесі кулап калганда эме ал 2 круг чабандесі жок жүрдү. Жүрүп келип ушул биздин жаныбызга жеткен кезде жайлады. Жайлап эметкенен кармап туруп ошол жактан мингизди мени саяпкер мин деп. Ушул менен жүрдүм. Анан мен мындай дагы жаңылыкты угуп калдым да. Сен Казакстандын атын чаппадыңбы? Дал ушул 3-чү байгени алгандар толук бойдон байгени сага беришиптир. Ошентип берчү эле. 250 миңдин баарын мага беришти. 250 миңди чөнтөккө салып алып, сүйүнүп үйүңө келип калдың. Ата-энең кандай кабыл алды? Кана ата-энеңдин сүйүнгөн эмоциясын айтчы.
кантип мындай Ата-энем- жеткирген уттум деп алып сүйүнүч. Аны айтып бере албайм. Айтып бере албайсың, чыгара албайсың, э? Эң сонун. Анан бул жаңылыкты ат берерин күткөм деп атпайсыңбы? Бирок мисалы Казакстандан келбедиби бул белекчи? Казакстандан келет деп күттүң белең. Жок. Биз кыргыз эле байкелер берсе керек дедің де. Анан Казакстандан келди. Казакстандан алып келиптир бул атты. Атың өзүңө жактыбы? Жакты. Эми бул атка кандай аттарды коебуз? Бою да узун, сонун болгон ат экен, э? Ошо ойлонуп көрөм. Ойлонуп атасың азыр. Мурун мисалы атым жок болчу деп айтып калбадыңбы? Канча жыл мурун сат ийгем истедиң атыңды? Былтыр бар болчу. Минип жүрүп эметкем. Мурдагы жылдары деле бар болчу. Аларды деле көбүрөөк минип эметкем. Бирок ошо аларды өлүп калышты кээ ушундай болуп калган. Анан сен айтып атпайсыңбы? Мен саяпкерликке аябай кызыгам депчи, башка эч нерсеге кызыкпайм дедиң, э? Кийин чоңойгондо ким болобуз? Саяпкер. Саяпкер болобуз, эң сонун. Анан мисалы атка дагы аябай кызыгасың. Мурунку аттарым өлүп калган, сат ийгемиз деп калбадыңбы? Аябай жаман болчу белең аттарың, өлүп калганча сат ийгенче ыйлачу белең. Эми өзүңдүн атың болду, э? Эмне кылабыз бул атты? Жакшылап карайбызбы? Дагы? Сатпайм. Сатпайсың. Эч кимге бербейсиң. Эң сонун. Андан сен бул айылда хит болуп атасың го. Бул айылда эмес эле, негизи эле. Инстаграмда, Кыргызстанда, Казакстанда. Казакстанда мисалы тренериңе чалгандар болот, э, куттуктап. Сен телефон номериңди таап алышып чалып атышабы? Жок, эми саяпкерим берет, көрүп чалышты. Куттуктап. Тренериң боюнча сөз кылгым келип турат. Тренериң менен канча жылдан бери дал ушинтип ат чаап, күлүктөрдү чаап машыгып келесиңер? Тренерим менен 1,5 жыл болду. Иштешип келе жатканыңа, э? Эң сонун. Мисалы кээ бир учурда, азыр баласың да ойногон келет, кээ бир нерселерди унутуп калган учур болот. Дал ушинтип мисалы көп машыкпай калган учур болот, же болбосо баардык фокусту дал ушул атка коесуңбу? Атка коем, эми өзүмө деле коем. Айылда хит болуп атасыңбы? Кыздардын баары ой Алихан, Алихан деп атышабы? Досторуңдун баары. Кандай экен звезда болгон? Жакшы экен. Жакшы, жылдыз оорусу менен оорубай элебизби азыр? Жок. Досторуң кандай Алихан десе жооп бергиң келбей, минтпей элебизби? Сонунбуз азыр. Эң сонун. Апаң ыйлаган жокпу сен жарыштан 250 миң утуп келгениңе сүйүнгөнүнө? Сүйүндү. Сүйүндү. Эжелериңчи? Эжелерим да сүйүндү. Кел, эжелериң деп калды. Канча бир туугансың? 6. 6 бир туугансың, канчанчысы? 4. Канча эжең бар? 3 эжем бар, эми 2 иним бар. 2 иниң бар, э? Демек 2 иниңе өрнөк болуп аткан экенсиң да, э? Инелериң сени көрүп өсүп келатат. Атаң көбүнчө эмне деген акыл насааттарды айтып калат? Сени чабышка дал ушул Чолпон атага жиберип атканда апаң эмне деп ак батасын берип узат беле? Апам эме кулабай чап, эме бекем отур, сак бол деп айтат. Ошо. Анан ат чаап барат, ошо апаң сөздөрү эсиңе келет. Эң сонун. Сен айтпадыңбы, кийимдеримди алмаштырып келатсам эле, ат 2 жолу айлампада кишиси жок эле айланып жүргөн экен деп. Анан таптаза кийимдер берисип эле атка минип алдыкпы? Эстек Егоргон апа урушпайт дедиң. Демек эң сонун. Урматтуу кайра. Урматтуу көрөрмандарым, дал ушундай болгон биздин кичинекей жылдызыбыз Алихан менен кененирээк тааныштык. Дал ушул Алиханды эрезеге жеткирген, чоңойткон, тарбиялаган азыркы учурда ата-энесине барып, дагы да болсо кененирээк маек карайбыз. Урматтуу көрөрмандарым, биз азыркы учурда Алихандын үйүнө, ата-энесинин жанына турган чагыбыз. Биз дал ушул инсандарга келген убагыбызда ак дасторкону жайнатып, сонун кылып тосуп алышты. Жүрөктөрү таза сонун болгон инсандар экен. Азыркы учурда баардыгыбызга хит болуп жаткан бир гана Кыргызстанда эмес, казак элинин да оозуна алынып жаткан Алихан бөөгүбүздүн ата-энеси тууралуу кененирээк маек кургум келип турат десем болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кандайсыздар? Жакшы. Азыркы учурда сиздерде гана эмес, Кыргызстанда эле сүйүнүп атабыз. Биз деле өзүнчө эле биз аталгандай болчу. Келиңиздер, эмоция тууралуу бөлүшөлүчү. Казакстандан блогер кыз келди. Күттүңүздөр беле негизи? Жок, биз күткөн эмеспиз. Кечээ чалышты ал кыздар. Кечээсинде бир жерде отурсак чалышты, ушундай. Саяпкердин номерин табышты. Анан саяпкери мага чалды ушундай байке.
ертең Қазақстанның блогерлері келгенде табыстап жатышады деп. Сіздің номерді бердім деді. А берсең мақұл деді. Анан мен аларға мана чалып тұр, мен ұқпай қалыптым. Анан қайрат жасам өздері алып айтышты да. Ушундай ертеңгіш барат элек, Алиханга белегиңиз бар эле деп. Биз эми андай деме нерсени күткөн эмеспиз да. Мейли эмес, анан кийин үйдүн эмесине өзү канчада келип калабыз десем. Анан айтты эртең баратканда өзүбүз чалабыз дешти. Анан ошо менен бүгүн келип кетишти. Апел белектен тапшырып кетишти. Рахмат, мындайды биз күткөн эмеспиз. Ошо. Дал ушундай Казакстандан бери адамдарды алып келип аткан Алиханды бала кезинен сурайлычы. Бала кезде кандай бала эле? Бала кезинен баштап эле атка кызыкчу беле? Үйдө канчанчы бала? 4-чү бала. 3 кыз, 3 эркегим бар. Ошонун 4-чүсү. Кичинекейинде эле 3 жашында эле атка кызыгып, аябай атка неметчи. Анан өзүнүн мечтасы ошо чоңойгондон кийин өзүнүн мечтасы ошо ат чабам. Анан минтем деп жүрчү. Ошо мечтасына жетти балам буйруса. Ошо аябай атка кызыгат. Куласа дагы канча кулады аттан чаап жүрүп, ошентсе дагы болбой эле чаап атты. Биз Алихановуздан сураганда үй бүлөм кичинен башына каршы болгон деп калды го. Эмне болуп каршы болдуңуз? Негизи көбүнчө апалар каршы болот го, балдардын ат чабышына. Мен каршы болгом. Кулайсың. Анан буту ашыңды ортасың деп мен каршы болчумун. Бирок азыр андан кийин өкүнбөйм. Буйрусат эмеге бергениме, Бексултанга бергениме өкүнбөйм. Ушундай эмени чыгарып атканына, өзүнүн мечтасын аткарганына. Кыргызда жакшы сөз бар, аккан арыктан суу агат деп коет. Эгерде баласы кандай бир ийгиликке жетсе, сөзсүз түрдө ал ата-энеси тарабынан өткөн болот. Үйдө атасы катары, мырза катары сизден сурайынчы, ат чабасызбы сиз дагы? Мен дагы убагында жаш кезимде мен ат чапчумун. Алихандын чоң атасы жылкы бакчы, жылкычы болчу, көп жыл жылкы когошкан. Андан кийин ошо атабыздын аркасынан биз да ат минип жүрдүк. Биз да бала кезде ошо атка кызып ат чапчубуз. Кийинки убакта эле эметип бардык. Анан мына ушул эмени баламын улантып келатат да Алихан балам. Бизди көрүп жаткан көрөрмандарға бир сонун жаңылык айтайынчы. Биз бул үй бүлөгө келгенде эмнеге кызыктык десек, кичинекей болгон отурган кыздарынан бери ат чабат экен. Баардыгыңыздар демек үй бүлөгүңүздөр менен атка кызыгасыздар. Мен экинчи кызымды атты жакшы көрөт. Ал экинчи кызымды атты жакшы көрүп, ал да атты чабат. Бирок ал азыр турмушка чыгып алган. Биз ал маалда мындай эмени билчү эмеспиз. Бирок мал менен жүргөндөн кийин, тоого чыгып мал менен чыгып жүргөндө минип жүрчү, минип чаап жүрчү. Анан сен кыз кишисиң, сага болбойт деп койчук. Азыркы учурда сиздер негизи жайлоогодой чыгасыздар, Азыр чыкпайбыз, мурун чыкчык. Мурун жаш кезибизде балдарым ошо эки чоң кызым, улуу кызым менен экинчи кызым кичинекей кезинде мал менен жүрчүк, тоодо жүрчүк көбүнчө. Анан уже балар школго окуп баштагандан кийин уже айылга келип, айылда ошол жерде туруп калдык ушу үйүбүздө. Ошо Алихандар эмне эле кыйын ат чаап калган дейм да. Келиңиз, Чолпон ата дагы ат чабыш боюнча сүйлөшөлү. 3 орунду ээлеп келди балдарыңыздар. Дал ошол жерде мисалы Казакстандыкы айтып калбадыбы, биз өзүбүздүн байгебизде да ошо Алиханга бердик 250 миңди деп. 250 миңди алып келди сиздерге. Ата, апа, менин биринчи эмгегим дедиби? Биринчи эмгегим деп алып келип берди. Анан кийин да сүйүндүк аябай. Анан сага ошо белегиңе өзүңө арнап бирдеме алып берелик. Жылкы болсо жылкы алып берели десек, жок, мама албайбыз. Алып бербей эле койгула, башка бирдемеңерге жумшагыла деди. Анан ошо баламдын эмгегин ошо үй салып алат деп кирпич алып алдык. Демек үйүбүздү бүтүрүп алайлык деп. Ал Кудайым буйрса, бул жакта сонун болгон заңгыраган үйдүн фундаменти турган экен. Кийин дагы да буйрса Алихан сонун бир ийгиликтерге жетип турса, балким дал ушул болгон чоң үйүңүздөргө келип тамак ичип калабыз. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Демек эң мисалы Алихан азыркы учурда көптөгөн ийгиликтерди багындырып атат. Анан эненин жүрөгү канчалык деңгээлде мисалы назик болот го. Баласы ат чаап жүрөт, коркуу болот. Коркуу болот. Эртең ат чапканга тияка барам, бияка барам дегенде аябай эме болом, корком. Анан кийин чалганда албай калса, WhatsApp-ына жазам. Аман эсен чап. Голосовой жиберип коесуз. Голосовой жөнөтөм, аман эсен чап. Келме келтирип отур, келме келтирип чап деп ошентем. Негизинен эле баарыбыз айта беребиз, эне жүктүн баарын алдына көтөрөт да, баардыгын ыйлап бизге көрсөтүп коет. Бирок аталар деле көп учурда переживать этет, бирок ата жүгүн көбүнчө артка көтөрөт, баласына эч качан көрсөтпөйт да анысын. Атасынын переживать эткени, атасынын сарсана болгонун сурайынчы. Мен деле
сарсан болосуң эми барса аман эсен барып келсе экен дейсиң, аман эсен чаап келсин дейсиң, кандай кетсе үйдөн ошондой түгөл келсе экен дейсиң. Ошентип биз эле ичибизден ниет кылабыз, тилек кылабыз. Байге менен кайтсын, менети кайтсын. Ат дайындаган деле оңой эмес, ат таптаган деле оңой эмес. Ал деле убактын алат, саатын алат. Ошо менеттери кайтсын, кайтса экен деп ошону ниет кылабыз да. Жогорудан бери биз азыркы учурда хит болуп жаткан, жылдыз болуп жаткан кичинекей Алихан бөөбүздү айтып жаткан учурубуз дал ошол ийгиликке жеткирген сөзсүз түрдө анын тренери болот Азыркы учурда биз тренердин жанында турган чагыбыз. Кененирээк маек куралы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Бул бир гана Алихандын сыйлыгы эмес, бул сиздин дагы жеңишиңиз болсо керек. Рахмат. Ооба, биздин да жеңиш болуп атат. Алихан канча жашынан баштап келди эле? Алихан 11 жашынан баштап мага келген. Менин колумда жүргөнүнө бир 2 жылдай болуп калды. Кичекей 28 килограммда келген мага. Ошо 1,5 жылдан бери ошо атка үйрөтүп, ингизип, ошо ат жаатында ушу баланы ат жаптыралы деп менет кылып келатабыз. Буюрса жакшы үйрөндү. Кудай кааласа мына үй бүлөсүнө жардам берип атат. Үй салып дейсизби? Уткан байгелерди үй салып атабыз деп. Сиз айылдаш эле болосуз да? Мен соседний айылдан болом. Көксө жол деген айылдан. Бул Сосновка айылы. Демек эң сонун. Мисалы 11 жашында да ушул Алихан келген деп айтып калбадыңызбы? Атасы өзү жетелеп алып келдиби же болбосо Алихан өзү бардыбы сизге? Жок, биз ат имип жүргөн кезде бул алдыбыздан башка тайпайларды имип чыгып берчи. Байке атыңыз канча жашта деп. Ошо кезде эле билчик, ошо атка кызыгат го деп. Анан кийин атасын сурап, мен деле байкени таанып ачым. Анан кийин ошо атам ушундай аты Талгат, ушундай Сосновка Ленин көчөсүндө жашайбыз деп анан кийин адресин алып алып Алихан атанасына келгенбиз, ата-энесине. Келип, байке ушу балаңыз атка кызыгат экен. Өзүм окутайын баланы. Өзүм алып кетейин. Мен да айлык төлөп берейин. Ушу бизге жакей керек, чабандес. Чабандоз бала деп. Анан кийин келип, ушул жерден алып кеткенбиз атасынын уруксаты менен. Ошодон бери 2 жылдан бери биздин өзүбүздүн колубузда. Ошо бизде ошо жакта жатат, ошо жакта турат, ошо аттарды имет, ошо байгеге дайынданабыз. Буюрса. Демек, эң сонун. Анан баарыбызды кызыктырып жаткан, силерди дагы бизди ушул жерге алып келген Чолпон ата дагы ат чабыш болду десек болот. Чолпон ата дагы ат чабыш боюнча кеп куралчы. Дал ушул Казакстандын аты 2 айлампада тең адамы жок чуркап баратканын Алихан менде деп уктук. Байке башталган кезде эле ошо Шаңкобуз деген аттын баласы кулап калды. Анан кийин 2 круг 5 жакей жүгүрдү, баласы жок. Анан кийин ал жерден да судьялар кармаганга аракет кылып атты, повороттон чыгып. Бирок карматпай атты ат өзү. Анан кийин ушу биз жака келген кезде уже 3-чү кругда бизден алдыбызга келген кезде ат өзү ичке сыртка чыгып келаткан. Чыгып кетерге жер таппайчы. Анан кийин эле ошо биз жака келгенде ат өзү жайлап калды. Алдынан чыгып эле ушундай бир ой келди, идея келди. Ошо Хасенов Максат деген байкебиз бар болчу жаныбызда. Ошол дагы Бексултан бала жаныбызда турат, ингизип жибербейлиби деп ошо идея айтып калганынан анан кийин макул деп ошол жерден атты кармап, ошол жерде дагы бир Бакытжан деген бир казак жигит болгон. Казак агабыз. Ошол экөөбүз атты кармап баланы ингизип жибердик. Балада ушул жерден токтотойм. Мен Алихан айтты да мага, мен кийимимди алмаштырып таза кийимчен болчумун деп. Чанан сөз түрдө ат чабыш деп мисалы, атаң кийим менен анда сөз башынан болсун. Кийими жок эле бастырып миндирип идесиздерби? Берде мындай болду да. Бул биз топ байгеге чабабыз деп барганбыз. Бир ат алып барганбыз. Ал ат ушу байкебиз, тааныш байкебиздики, Хасенов Максат деген. Ошонун аты топ байгеде акыркы кругга 2 круг калган кезде токтоп калды. Анан кийин бала келип мен жаныма келген кезде мен Алиханга айттым, кийимиңди обуштуруп кел аламан көрөлү деп. Анан кийин аламан көрүп аткан кезде ошо жана ат кулап калды. Алихан формасын, каскасын, номерин баарын чечип салган, без рация эле турган жанында, шортик менен эле, футболка менен эле, суу ичип жанында турган. Анан ошо мен тиги ат кулап калгандан кийин, тиги бала кулап калгандан кийин ат 2 круг 5 жакей чапты. Анан 3-чү круг биз кармап алып ингизип жибердик.
Анан кийин Аллахтын буйругу экен бул дагы. Үчүнчү келди. Ошо казак туугандарга да чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ошо күнкү уткан байгени дагы 250 000 сомду ошо чабандоз балага беребиз деп ал жерден берди. Ошо Жамбыл Бөбөкбай деген, Жамбыл деген бала тренери, ошо Шаңкобуздун. Ошого да чоң рахмат. Ошондой чечим кабыл алып, байгенин да берип, анан кийин бүгүнкү күнү берге ошо казактын жүзү болуп, казак элинин атынан кыргыз элине келип, ошо кичинекей баланын эмгегин баалап, бүгүн ат эмгизип кетип атат. Биз дагы чоң терең ыраазычылык билдиребиз казак туугандарга. Алла ыраазы болсун. Ошентип анан кийин мына сиздер да келип отурасыздар бүгүн. Анан ушул жерден токтоп айта кетейин, сиз дагы казак элине чоң рахмат, ыраазычылык билдиресиз айтып калбадыңызбы? Ошол жерде мисалы видео чыккандан кийин комментарийлер эки жаат болду да. Сөзсүз түрдө бирөөсү Алиханды аябай колдошту, казакстандыктар дагы ой мыкты азамат деп жазып атышты. Анан казак элинин сүйүнткөн жери дал ушул Алихан аттуу бала Казакстандын намысын коргоп кетти деп да жазышты да ошол жерде. Намысын коргоп кеткенде бу жерде мындай болду да. Бу жерде адам деген ар кандай да. Ар ким ар кандай ойлошу мүмкүн. Эми кыргыздын атын кыргыздын баласы казактын атына чаап, атын башын тартып коюп, үчүнчү келтирип койдубу деген дагы ойлор болуп атат да бул жердечи. Атайын үчүнчү келмеди. Атайын үчүнчү келтирип койду деген да ой жок бу жерде. Бу жерде чын ниети менен эле, ичинде кири жок бала, өзү кичинекей бала болсо бул байги утам деп эле чын дили менен эле камчы уруп ошол жерде видеодо деле жүрөт. Камчы уруп чаап келди. Биз ошого дагы ыраазы болуп, мына казак эли ошонун баарын көрүп өстөрү күбө болгондуктан бүгүн ыраазы болуп келип, бүгүн ат эмгизип кетип атат. Биз ошого да ыраазы болуп атабыз. Ооба, демек эң сонун урматтуу көрөрмандарым, дал ушундай болгон жогорудан бери айтып жаткан Алихан Аскарбековдун үйүндө биз коноктуу болдук. Чындыгын айтканда ата энеси, үй бүлөсү жылуу тосуп алышты десек болот. Келерибиз менен Кыргыздын улуттук суусундугу болгон кымызды берип, дасторкон жайнатып тосуп алдыңыздар. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Тренер, сизге да чоң рахмат. Дал ушундай болгон Кыргыздын келечеги болгон жаш муунга туура таалим, тарбия берип, жана туура өстүрүп жатканыңыз үчүн дагы да бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу биздин Жылыс Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары, эгерде бул видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө подписка таштап, комментарий калтырып, жана ошондой эле өзүңүздөрдүн быйтыкчаңыздарды лайк басып кетесиздер деп күтүп, сиздердин кызматыңыздарда болгон мен Махабат Жанёк кызы, саламатта калыңыздар.